Экзаменде көп курсанттарды чаташтырган эки окшош суроону талдайбыз. Бүгүн биринчи суроону талдап берейин. Суроого көңүл бурабыз. Бул жолдун канча жүрүүчү бөлүгү бар? Канча жүрүүчү бөлүк бар деп сурап атат. Туура жообу бул жерде 4 эмес, 1 эмес, 2 жүрүүчү бөлүк бар. Эмне себептен 1 бөлүк эмес? Бул жерде жол 2 бөлүккө бөлүнүп турат. Эмне себептен? Анткени кептин баары мына могул ортодо турган газондо. Көпчүлүк жолдорду байкасаңыздар, жолдун ортосунан ушундай чөп өсүп турган болсо, же бак дарактар өсүп турган болсо, газон өсүп турган болсо, анда ошол участок двойной сплошной широкий болгон үчүн ошол участок жолду 2 бөлүккө бөлөт. 2 бөлүккө бөлөт. Демек, эгер мына бөлүктүн ордунда мындай двойной сплошной мондай жанаша жайгашкан сызыктар болот, мындай жанаша, ушундай жакын болот. Эгер ошондой жанаша жайгашкан монун жерде мындай сызык болсо, мына ушундай сызык, ал жолду 2-ге бөлбөйт. Демек, могул сүрөт мына жерде турган болсо, анда бул 1 бөлүк жол болот. Эгерде мындай широкий газон өскөн болсо, ёлкалар өсүп турган болсо, ошол жолду 2-ге бөлөт. Демек, двойной сплошной широкий болсо, кээде мындай газон өспөгөн, мындай бактарга өспөсө деле, могу двойной сплошной мындай алыс жайгашкан, широкий жайгашкан жолдор болот. Ал дагы жолду 2-ге бөлөт. Түшүндүңүздөр, Эгер сиз дагы мына ушундай татаал суроолордон улам правага экзамен тапшырып өтө албай жүрөсүзбү? Анда мен сизди экзаменге даярдоочу акысыз сабак даярдап койдум. Ошол акысыз сабакты көрүү үчүн төмөндөгү ссылканы басыңыз же комментарийге сабак деп жазыңыз. Биз WhatsApp'тан акысыз сабакты сизге жиберебиз.